2024 жылдын февраль айында Юстиция министрлиги тарабынан электрондук нотариат 2 деген система ишке киргизилген. Ошол боюнча бардык нотариустардын кыймыл иштери электрондук сан ариптештирүүнүн алкагында бардык электрондук ишке өткөн болчу. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ошол жерде нотариуста ошол система жакшы иштебегендигинен ишкерлерибиз келишимдерди түзө албай, же болбосо жарандарыбыз бир ишеним катты ала албай 2-3 күндөп нотариустун алдында жүрүп атышат. Ошол себептен бул туура сан ариптештирүү бул жакшы, бирок ошол системаны жолго салуу боюнча урматтуу Алмаз Акынжанович көзөмөлгө алып берсеңиз, бир жаңы альтернативаларды иштейбизби, Нуруланбек Тургунбекович протоколдук тапшырма берсеңиз, ушул нотариустардын иштерин бир тартипке салып берүү боюнча, анткени өлкө боюнча бардык ишкерлик болобу, бардык кыймыл аракет нотариустар аркылуу болгондугуна байланыштуу азыр ушул тоскоолдуктар жаратып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей кече күнү Бишкекте автовокзалдын көчүү иштери болуп, ошол жерде таксисттерибиз, биздин жарандарыбыз, элдерибизде көп маалымат жок болуп, азыр вокзалдын астында эмне кыларын билбей турат. Ушуга мэрия алдын ала бир 10-15 күн мурун пропаганда жүргүзүп, же болбосо элге маалымат берип, жаңа автовокзал каякта экендигин маалымат берип, ушуну көзөмөлгө алып бергенде, анткени элибизде маалымат жок болуп, мындай тоскоолдуктар болуп атат. Туура жаңа автовокзал курулуп, мындай өзгөрүүлөр болгондугун мен колдоймун, бирок элибизге туура маалыматты жеткирип, алдын ала пропагандаларды жеткирип берсек, мына көптөгөн жарандар кечетен бери кайрылып атат. Ушунда көзөмөлгө алып берсеңиздер. Чоң рахмат.